Кыргыз жоокерлери тажиктердин заставасын штурм менен алганы айтылууда. Социалдык тармактарда Кыргызстандын атайын дайындалган бөрү отряды Тажикстандын заставасын штурм менен алып койгонун айтышууда. Маалымат атайын мекеме тарабынан азырынча тактала элек. Саат 17:30 карата кыргыз тараптан 22 адам жаракат алып, экөөсү оор абалда экени жана 10 турак жай өрттөнүп кеткени айтылды. Bulaq.like.kg УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев Баткенге кетти. Бул тууралуу Өткүрбек Кубанычбеков Facebook баракчасына жазып чыкты. Маалыматка ылайык ал акыркы кырдаалга байланыштуу гуманитардык жардам берүүнү уюштуруп Баткенге аттанган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 28 апрелде чет өлкөгө дарыланууга чыгып кеткени айтылган. Андан соң Ташиев ооруканага жетпей өлкөгө кайтып келе жатканын жазган. Баткендеги чырга байланыштуу жергиликтүү тургундар маселени чечип берүүнү өтүнүп, президент Садыр Жапаровго жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылуу жолдошкон. Камчыбек Ташиев: ден соолугумду каратып Германияга келдим эле, кайра кайттым. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook'тагы баракчасы аркылуу кайда жүргөнү тууралуу маалымат берди. Урматтуу кыргыз элим, мен кечээ 28 апрелде эртең менен ден соолугумду каратуу үчүн Германияга учуп кеткен элем, бирок бүгүнкү Баткендеги окуяларга байланыштуу кайрадан артка учуп чыктым. Больницага жетпей кайттым. Буйруса түнү менен жетип барам. Барыңыздарга сабырдуулук тилеймин. Мекендин чеги өмүрдөн да кымбат. Ынтымакта баарын жеңебиз, деди ал. Чек арага байланыштуу өкмөттөгү жумушчу топту Новиков жетектейт. Президент Садыр Жапаров өкмөт мүчөлөрү менен кыргыз-тажик чек арасындагы абалга байланыштуу чукул жыйын өткөрдү. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек билдирди. Маалыматка ылайык өкмөттө атайын жумушчу топ түзүлдү жана аны вице-премьер-министр Артем Новиков жетектейт. Кырдаалды жөнгө салуу тапшырмасын аткарат. Мындан тышкары Тышкы иштер министрлиги окуяны тынчтык жолу менен чечүү үчүн дипломатиялык иштерди жүргүзүүдө. Кыргыз-тажик чек арасында ок атышуу токтой элек, турак жайлар өрттөнүп жатканы кабарланууда. Буга чейин 4 кыргызстандык жараат алып ооруканага түшкөн. Тажикстандын чек ара мекемеси 7 жаранына таш тийгенин билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына ылайык, Баткенде кыргыз-тажик чек ара тилкесинде чыр чыккан жерде кырдаалда чек ара кызматынын директору Уларбек Шаршеев көзөмөлдөп жатат. Мекеменин маалыматына караганда 29 апрелде саат 14:00 Тажикстандын чек ара аскерлери жана Ички иштер министрлигинин атайын багыттагы аскерлери Баткен областынын Баткен районундагы Көкташ айылында жайгашкан головной суу тосмо жайында миномет, пулемет жана автомат менен жапырт аткылоо башташты. Окуяга байланыштуу 29 апрелде Бишкекте активисттер митинг өткөрдү. Алар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев элдин алдына чыгып, кырдаалды түшүндүрүп беришин талап кылышты. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев дарылануу үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин бүгүн түштөн кийин УКМКдан билдиришкен. Баткенде жаракат алгандардын саны 20дан ашышы мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткен районундагы кыргыз-тажик чек арасындагы окуяда ооруканага түшкөндөр жана жаракат алгандар боюнча билдирди. Билдирүүгө караганда Баткен областынын аймактык ооруканасына 7 киши жаткырылган. Алардын экөөсүнүн абалы оор. Жай тургундар эвакуацияланды. Атышуу болгон жерден дагы 15ке жакын жабырлануучунун келиши күтүлүүдө деп айтылат маалыматта. Суваналиев: Көкташта аскерлер атышып жатат. Баткендин Көкташ айылында жайгашкан головной суу бөлүштүрүүчү жайында Кыргызстан менен Тажикстандын аскер кызматкерлери атышууда. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен областындагы өкүлү Өмүрбек Суваналиев билдирди. Анын айтымында, учурда мобилизация менен алектенип жатышат. Тез жардам кызматын жөнөтүп, ооруканаларды даярдоо иштери жүрүүдө. Буга чейин Көкташ айылында жаш балдар менен аялдар Баткенге жеткирилгени маалым болгон. Ал эми областтык милиция Баткендеги чек арада атышуулар уланып жаракат алгандар бар экенин билдирген. УКМК болсо Тажикстандын чек ара кызматы телефон чалууларды кабыл албай жатканын кошумчалаган. Мындан сырткары Көкташ айылынын тургундары элге курал берүүнү талап кылууда. Соңку маалыматтар боюнча тажик тарап Көкташ айылындагы трансформаторду атып, электр жарыгын өчүргөн. Турат Акимов: бүгүнкү жаңжалдын себепкери Улукбек Марипов.
Кырдаалды күчөтпөш үчүн коменданттык саат киргизиш керек, деди 29 апрелде Назар Ньюс маалымат агенттигине Турат Акимов. Турат агай, кечээден бери кыргыз-тажик чек арасында чыккан чыр токтой элек. Тажик тарап ок ата баштады. Эмне кылсак абал турукташат. Алгач элди сакташ керек. Ал үчүн блокпостторду коюп, чек араны жабыш керек. Кырдаалды күчөтпөш үчүн коменданттык саат киргизиш керек. Аскерди бекемдеш керек. Анан президент Жапаров Рахманга чалыш керек. Алар аскер башы. Чек арада токтобой ок атылса, ушулар жооптуу болот. Кечеги чыккан чыр мурунку ызычуулардан айырмасы барбы же болуп келген эле катардагы окуялардын бириби? Айырмасы жок. Маселе чечилген эмес. Кыргыздын улам келген жаңы бийлиги мурдагыдан бош болгон, чече алган эмес. Бүгүнкү жаңжалдын себепкери Улукбек Марипов жогорку кеңеште айткан эле, суу башы биздики эмес деп, тажиктер ошол сөзгө таянып жатышат. Ташиев чек араны аныктоого катуу киришкен үчүн тажик тарап ушундай жагдай жаратып жатабы? Мурда деле ушундай болгон. Ташиев салабаттуу чечпей удургутуп койду. Эл көп келишимдерди билбейт, баары тымызын берилген сыяктуу. Акаевден Жапаровго чейин. Булак nazarnews.kg. Чек арадагы чырдан бир кыргызстандык набыт болду. Жарадарлар 17ге жетти. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан жаракат алган Кыргызстандын бир жараны каза болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги саат 18ге карата берген маалыматында билдирди. Саат 16:30дан кийин Баткен областтык бириккен ооруканасына 5 адам түшүп, анын ичинен бирөө каза болгону айтылат. Ал эми Лейлек жалпы дарыгерлер практикалык борборуна бир кыргызстандык жаракат алып түшкөн. Ушуну менен чыр-чатактан жаракат алгандардын саны 17 адамга, бирөө каза болду, бирөө медициналык жардам алып үйүнө чыкты. Министрлик кошумча маалымат берилерин билдирди. Булак Спутник Чекит KG. Садыр Жапаровдун кыргыз элине кайрылуусу. Кыргызстандын бардык жашоочуларын биринчи кезекте саясий күчтөрдү жана жалпыга маалымдоо каражаттарын сабырдуулукка, чагымчылдыкка алдырбоого, кастыкты жана араздашууну козутпоого чакырам. Биз тажик эли менен дайыма тил табышабыз. Биздин ынак коңшулук кызыкчылыктарды эске алып жана ынтымакты сактоо менен гана бардык маселелерди чечебиз. Азыр жаңжалды чыгарып, аны иштен тутандырууга аракет кылгандар кооптондурат. Өлкө үчүн мындай оңой эмес учурда бардык ички саясий күчтөрдү сабырдуулукка чакырам. Токон Мамытов: чек араны бүт жаап, сүйлөшүүнү нөлдөн баштоо зарыл. Кыргызстандын акыйкатчысы күч түзүмдөрү боюнча мурдагы вице-премьер-министр Токон Мамытов Баткенде кыргыз-тажик чек арасында түзүлгөн кырдаалдан чыгуу үчүн чек араны жабуу зарыл деп эсептейт. Мындай пикирин ал 29 апрелде Азаттыкка билдирген. Жайылып чоң жаңжалга айланып кетпеш үчүн кыргыз өкмөтү чечим кабыл алып чек араны жабышы керек. Бүт жаап, күчөтүлгөн режимге өтүп, нөлгө келтирип, силерге да жок, бизге да жок, эл кыйналып жатат деп отуруп сүйлөшүү туура. Парламент чогулуп, ушул маселени президент менен карап, чечкиндүү кадамга барышы керек. Баткен: Кыргызстандын чек ара заставасынын имараты күйүп кетти. Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы достук чек ара заставасынын имараты күйүп кетти. Учурда тилсиз жоо чектөөгө алынды. Бул тууралуу 29 апрелде УКМКга караштуу чек ара кызматынын басма сөз катчысы Асылкерим Ажиев билдирди. Анын айтымында кыргыз-тажик чек арасында кырдаал курч бойдон калууда. Саат 17:00 чамасында тажик тарап Кыргызстандын Капчыгай, Миңбулак, достук чек ара заставалары менен Кожагар, Булак башы чек ара посторун аткылап жатышат. Натыйжада Баткендеги достук чек ара заставасы өрттөнүп кеткен. Асылкерим Ажиев кыргыз-тажик чек арасынын аймагына эки тараптан тең кошумча күчтөр тартылып жатканын кабарлады.